Саламатсыздарбы, кезектеги жаңылыктар түрмөгү жаңылыктар менен тааныштырып, Айнара Маматкадырова. Россия Федерациясынын аба жолдору 1 августтан тарта эл аралык авиа рейстерди ишке киргизе баштады. Биринчи этапта Россия Федерациясынын Москва, Санкт-Петербург жана Ростов-на-Дону шаарларынан Великобритания, Туркия жана Танзания мамлекеттерине самолеттор уча баштайт. Россия Федерациясынын өкмөтү экинчи жана башка этаптарда эпидемиологиялык абал турукташкан өлкөлөргө авиа рейстер уюштурулаарын билдирди. Эске салсак, коронавирус пандемиясынан улам 27 марттан баштап аталган мамлекет эл аралык аба каттамынын бардык түрүн токтоткон. Ал эми Кыргызстан жакын арада 3 мамлекет менен аба каттамын жандантууну пландап жатат. Биринчи кезекте Россия, Туркия жана Бириккен Араб Эмирлиги менен каттама ачылмакчы. Эл аралык аба каттамдарын жандантуу боюнча штабтын чечими бар. Бул эки тараптуу чечилчү маселе. Учурда Тышкы иштер министрлиги жана башка кызматтар тактап жатат. Жакынкы күндөрү эпидемиологиялык абал жакшырып калса, каттамдарды ишке киргизүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт, деди Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов. Екатеринбург шаарында соода борборлор 1 августтан баштап иштеп баштады. Свердловск областынын губернатору Евгений Куйбышев соода борборлорду ачуу жөнүндөгү указга кол койду. 2020 жылдын март айынан коронавирус пандемиясынан улам Екатеринбург шаарындагы соода борборлордун, кинотеатрлардын жана башка түйүндөрдүн иштөөсүнө чектөө киргизилген болчу. Указга ылайык соода борборлордун ишинде жана дүкөндөрдө атайын дезинфекциялоо каражаттар, социалдык дистанцияны сактоону көрсөтүп туручу разметкалар коюлган. Жана дагы баары сөзсүз түрдө маскачан болуусу шарт. Чуулгандуу мекен тасмасы баштапкы тартылган версиясынан өзгөртүлүп, көрүүчүлөргө тартууланышы мүмкүн. Кыргызстандын ген казуу тармагындагы коррупциялык система тууралуу баяндоо максатында тартылган мекен тасмасы көрүүчүлөргө баштапкы версиясынан 20-30% өзгөртүлүп тартууланат. Бул тууралуу фильмдин режиссеру Медербек Жалилов билдирди. Маданият министрлигинин комиссиясы тасмага кинотеатрга коюуга чектөө коюп, тасманын ичиндеги бир нече процесстерди жана эпизоддорду алып салууну сунуштап, оңдогондон кийин гана прокатка чыгаарын айтышкан. YouTube платформасына 31 июлда жарыяланган мекен тасмасын 16 саатта 80 миңге жакын адам көрдү. Тактап айтканда, тасма 31 июлда саат кечки 9да жарыяланып, 2 августта саат 1ге чейин 300 миңден ашык көрүүчү топтоду. Тасманын продюсери Бектемир Мамаюсупов, режиссеру Медербек Жалилов. Мекен тасманын ссылкасын описанияга жайгаштырдык. YouTube'га тасмабызды чыгарууга аргасыз болдук. Assalamu alaikum туугандар, мекендештер. Экинчи жолу дары-дармектерди жөнөттүк буюрса. Сиздер жөнөткөн акчанын баарына буюрса, дары-дармектерди алып жөнөттүк. Эртең Кыргызстанга барып калат. Ооругандарга шифа берсин, жардам бергендерге Аллах ыраазы болгон болсун. Оору сыркоодон оолак кылган болсун баарыңыздарга. Екатеринбург шаарынан дарылар өткөрүлдү. Клиптан, гепарин, азитромицин, ушу дарылар өткөрүлдү достор. Мен ушу дарылар бекер таратам достор. Мисалы, Клександан 2 шприц берем достор. Ал эми гепаринден 1 ампула берем, андан көп бере албайм достор. Мекендештер, азыркы учурда акыбал өтө оор. Биздин Кыргызстанда көптөгөн мекендештерибиз оор акыбалда. Ушул оор акыбалда кайдыгер карабаган биздин Екатеринбург шаарындагы мекендештер көптөгөн жардамдар көргөзүшүп, дарыларды, лекарстволорду жөнөтүп жатышты.
ошол бизге жардам берген, көмөк көрсөткөн Екатеринбург шаарындагы мекендештерге чоң ыраазычылыктарды билдирип коюуга уруксат этилиптир. Жана ошондой эле Екатеринбург шаарындагы Екатеринбург Кайрымдуулук уюмунун жалпы жамаатына силердин дейсоңуздар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун, ар дайым эл үчүн, жер үчүн кызмат кылып жүрө бересиздер. Ал эми Екатеринбург кыргыздар YouTube каналы сиздер үчүн кызматтар дайындайт. Мындан биринчи чыгарылышыбызда, урматтуу достор, сиздерге суроо бергенбиз. Суроонун жеңүүсүн таптык. Эң эле алгач комментарийга биринчи болуп туура жоопту жана комментарий жазган биздин Өмүрбек Айтмахунов деген мекендешибизди куттуктайбыз. Эгерде сиз бизди угуп жаткан болсоңуз, бизге байланышып коңуз. Бизге бизден билигиңиз бар. Ал эми достор, биз кийинки чыгарылышка бизден дагы жолу суроо кетти. Байыркы заманда падыша өзүнүн мамлекеттик иштери менен алектенип отурса, дозу келди. Дозу келгенде шамды өчүрүп туруп, экинчи шамды уюп сөйдү. Суроо: эмне үчүн шамды өчүрдү? Эгерде жоопту ким туура жана биринчилерден болуп жазган болсо, сөз бизден белек күтөт. Ал эми Екатеринбург шаарындагы мекендештерди биздин YouTube каналга катталууңуздардан суранабыз. Ой-пикир, сунуш болсо жазыңыздар. Элибизде жерибизде тынччылык, топчулук, болчулук болсун. Ошол оор акыбалдан тезирээк чыгып